Şöyle mehmanlar, şöyle mehmanlar. Geldik. Dada. Dada. Ha, Mehmanlar körgeni kepti sizde. Murzat salamatсызбы? Salamat. Biz telekanaldan gelip kaldık sizde. Mayram astı, surap, söylöşüp keteli dep. Densoğunuz jakşыбы? assalomu alaykum. Aziz mehmonlar. Ооба, Мурзат Алиев атабыз быйыл 101 жашында жеңиштин 81 жылдыгын тосуп алууда. Ал Арстанбап айылынын тургуну жана Жалал Абад облусундагы жалгыз согуш ардагери. Маектешүүбүздө атабыз өлкөбүзгө тынчтык тилеп, мындан ары аты жаман согуш болбосун деп бата кылды. Aziz mehmonlar, Allah Teala öz panahında saklasın. Bala çakalarımdan, ehl ayarlarımdan, türlü kasellerden özü saklasın. Tinçlik, amallık, hatır cemliğimden, yakşılığımdan ömür ötüşke nasip etsin. Yakşı kılıp küçükle mehmandardı balam. Мурзат Алиев 1925-жылы токойчунун үй бүлөсүндө төрөлүп, ата-энесинен эрте ажырап турмуштун оор сыноолоруна кабылат. Ал 19 жашында Советтик армиянын катарына чакыртылып, Белоруссиянын 12-аткычтар полкунда кавалерист болуп кызмат кылган. Улуу ата мекендик согушта фашисттик баскынчыларын Сталинград, Польша, Минск шаарларын коргогон жана бошотууга катышкан. 50'den bala her vagenge bir başçı 25 gün bir ay vaganda yürüdük. Yani var ayda. Ondan uruş kızıp dururken Stalingrad kalı vardı. Stalingrad hiç teştik amallık, hiç hatır cemlik yok. Jakşı. Ondan durup ailem gel ondan mı boşak? Volgograd kaptırdı. Volgograd'da bana basma Ruskeler, maaşı narsalar ormanga töküp taşıganken bassangam, işesingam yarılıp ketip Davut kıl yaptı. Жақсыбы, жақсы тұрасызбы? Денсаулықтарыңыз жақшыбы? Мурзат абыз 3 уул, 3 кыздын атасы. 60 небере чеберлердин чоң атасы болуп, ардактуу эс алууда карылыктын доорун сүрүүдө. Учурда согуш ардагерин алыс жакындан сурап келип, акыл насаатын угуп кеткендердин арты үзүлбөйт. Мамлекет тарабынан, президент тарабынан колдоо көрсөтүлөт, өкүлчүлүк тарабынан, райондук администрация тарабынан, айыл өкмөт тарабынан ар дайым 9 майга карата колдоо көрсөтүлөт. Ага биз отдельный 9 майга карата келебиз. Бул аксакалга келебиз отдельный, и тылабектерге келебиз отдельный. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Белгилей кетсек, Базакоргон районунан улуу ата мекендик согушка 4409 жоокер жөнөтүлүп, анын 1400-ü кайтпай калган. 2473-ü дайынсыз жоголуп, мекенге 532 жоокер кайткан. Учурда райондо Мурзат Алиев жалгыз согуш ардагери жана 2 тылдын ардагерлери бар. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Allah özü sakladı.